Allah şöyle salganını taginimi Okmak yerden tutacağım. Bırak keneken. Onu kaçırıver. Ne görüyorsun lan? Ne görüyorsun lan? Kaç, hemen kaç. Биздин Орузбек Файыл аймагында 2016 жылы Германиялык кызматташтык коому тарабынан 117 тонна цемент берилип, 2 километр 800 метр Окунакайын канал капиталдык ремонттон өткөн. Быйыл болсо 2017 жылы ошол эле Жайзет уюму тарабынан 162 тонна цемент берилип, 490 куб шагал ташылы берилип, азыркы учурда 2 километр 115 метр канал капиталдык ремонттон өткөрүлүп, бүгүнкү күндө бүтүп алында турабыз. Биз аябай ыраазычылык билдирип кетебиз ушу Жайзет уюмунун ушундай колдогонуга. Мына элдер дагы 6 группа 60 адам күнүгө чыгып, ошо каналды ремонтуну 310 метрден бөлүштүрүп бердик. Ошол бөлүп берген жерлерине жакшына сапаттуу кылып, өздөрү эл дагы карап турбастан жардам беришип, мына ремонту бүтүп атат. Бүгүн болсо айылдык кеңештин депутаттары чыгышты. Ошо ашар түрдө жардамга мына эки жерге отстойникти пландаштырып атабыз. Ошо отстойниктерди дагы эрте бүс күндөн ошо баштайбыз. Орузбек Файыл аймагында 13037 калк бар, 2280 кожолук. Ошолордун баардыгынын үлүшү Күлдү талаасынан берилген, бөлүнүп берилген. 2014 жылы ушу Кайыңды каналынын жоготуу көп болгондуктан суу барбай калган, ошо үлүш жерлергечи аз барган, 20 литр суу барып калган. Быйыл эми былтыр дагы ремонт болду, быйыл дагы башында ушу 400-500 литр суу бар. Ошону жоготуусуз алып барсак, биздин Күлдү өрөөндөгү баардык үлүш жерлер, турак жайга берилген жерлер баардыгы суу менен камсыз болот. Дагы кичине жерибиз калган, ошону дагы улантышыбыз керек ремонтторуна. Аны сүйлөшүп атабыз. Проон менен Жайзет уюму менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. 2016 жылы таза суу проблемасы боюнча биздин жогорку кеңештин депутаты Муралы Ганиевич келип бирге Кайыңды каналынын башына чейин көргөнбүз. Ошол жерде Аксамай ата деген булак бар. Бул булак кышын дагы токтобойт. Ошол жерде Муралы Ганиевич менен бирге көргөндө ушуга проект жасатып таза суу проблемасын чечиш керек. Мен жардамдашам дегенге 2016 жылы топой съемкасын даярдатып, быйыл уже проекттин даярдыктан жатабыз.
33 kilometrlik proyekt болады. Таза суды ошол Аксам Аятадан алып барсак, Күлдөр өндөгү ушу 7 айылдын эли таза суу менен камсыз болот. Мен Матсаев Саттар Акимович, Оразбек Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп иштейм. Бүгүнкү күндө мына ушул каналдын курулушуна, капиталдык курулушуна ВПО тарабынан долбоор жасап, ушул чыккан 7 участкадан 10 киши түзгөнбүз. 7 бригада түзүп, 10 ошолорду ун менен май алып бергенге долбоор жасап, ошол мына каналдын куюлушу бүтүп эме болгондон кийин ар бир кишиге ошол куйган нормасына карап ун менен май берилет. Андан сырткары жеке фермерлер жана багбандар, чоң-чоң бактары бар багбандар мал берип атат, акча берип атат, күнүмдүк мына кетип аткан продукта жана башка чыгымдарга көпчөн жардамдар беришип атат. Андан сырткары бүгүнкү күндө бизге айылдык кеңештин депутаттары келип кошумча ашарга чыгышты. Мына азыр бүгүнкү күндө каналдын 2115 метр аралыгынан 50 метрдей жер калды. Буюрса бүгүн кечке чейин бүтүрүп, анан эки жерге отстойник курушубуз керек. Ошол каналдын ичинде аккан таштар ошол отстойникте калыш керек. Оразбек Айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Мелис Токтоматов. Мына бүгүнкү күндө 20 күндөн бери ошо биздин Оразбек айылынын өкмөтүнө караштуу Кайыңды каналында бүгүнкү ремонттоо оңдоо иштери жүрүп жатат. Ошол жерде бүгүнкү күндө 3-4 группа болуп балдар, жумушчулар иштеп жатат бүгүнкү күндө. Бул өз каналдын ремонт иштерин атайын Германиялык бейөкмөт уюмдун Жайзеттин жардамы аркылуу, ошол проект аркылуу өтүп жатат. Бул жердеги ошол биздин жумушчуларыбыз дагы ошол социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен атайын ушундай министрликтин тарабынан договорлор, келишимдер болгондуктан ошо келишим негизинде бүгүнкү күндө келип ошо ремонт иштерине өздөрү катышып активдүү салымдарын кошуп жатышат. Андан тышкары мына биздин айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери күн алыс келип кабар алышып, өздөрүнүн колдон келишинче жардамдарын көрсөтүшүп, андан тышкары өзүбүздүн фермерлер, өзүбүздүн ушул жашоочуларыбыз, тургундарыбыз баары өздөрүнүн колдон келишинче жардамдарын беришип, мал союштарын беришип, башка дагы ар кандай жардамдар көрсөтүп жатышат. Мына бүгүнкү күндө ушул каналыбыз бүгүнкү күндө ушу 300 кубтай суубуз ушул жерден агып жатканы менен ошол каналдын ремонту начар болгондугуна байланыштуу эч канча суу талааларыбызга барбай жатат. Ошол каналыбыз бүгүнкү күндө жакшы ремонттон өткөрүп алсак, биздин Күлдү талаасындагы 2000 гектарга жакын жерибиз суулуу болуп, биздин эгин-тегиндерибиз ушундай суунун жетиши камсызданып калат эле.